Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүнкү чыгарылышты ушул Баткенден баштайт экенбиз. Баткендин ушул таза дыйканынан, өзү дагы жайлоодо бир эс алдырып, таза чөптү жедирип жүргөн дыйкандын Байтору каймаратындагы Торукашка аты тууралуу бир сиздерге жакшы маалыматын берип кетейин. Эгерде ат жаккан болсо, алдыдагы ушул мен аттын ээси Шуңкарбектин телефон номерин жайгаштырдым. Telegram, WhatsApp бар, содалашып көрсөңүздөр болот тугандар. Дыйкандын азыркы учурдагы Байтору атынын жашы болсо 2 ас экен тугандар, 5 жаш экен. Боюнун бийиктиги болсо 1.60 тугандар, 1.60га барат экен тугандар. Ал эми эгер ат жагып, содалашып клиент болуп калсаңыздар, балким мындай бир өлчөп барып бетирге салып алсаңыздар болот экен. Аттын мүнөзү, жебичи, ден соолугу баары жакшы дейт. Анан эми дыйкан өзү мындай жаштайынан кармап таптаса, атты ишке дагы, анан улакка дагы үйрөтөт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Улагы тууралуу, иши тууралуу сөз түрүндө жооп берем дейт. Мындай арчалардын арасында таза жайлоонун чөбүн жеген ушул Байтору каймаратындагы Шуңкарбектин атын бир содалашып алсаңыздар болот. Улагы айтымына караганда таамай, баары жакшы деп кирип чыгыштары жакшы. Аттын баасы тугандар 220 миң сом кеми бар экен. 220 миң сом айтылган баасынан кеми сөз түрдө болот. Содалашып көрөсүздөр. Мындай бир энчи бап атым эле акча зарыл болгондуктан сатууга туура келди тугандар. Балким ат жакса, ат издеп жүрсөңүздөр, звонокты кылып, мындай бир WhatsApp'тан байланышып, Telegram'дан байланышып, содалашып көрсөңүздөр болот. Анда содаңыздарга береке, кийинки чыгарылыштарга чейин, көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар достор. Болду.